Плодородные земли и благоприятный горный климат Кыргызстана способствуют получению обильного урожая картофеля, превышающего местные потребности. Орошаемые поля обеспечивают стабильность, а горные районы идеально подходят для производства семенного картофеля, поэтому страна обладает значительным экспортным потенциалом. Элитный семенной картофель импортируется и может быть воспроизведен в здоровых горных районах. Для использования этого экспортного потенциала необходимы усилия по улучшению качества и количества семенного размножения картофеля, а также по экспорту излишков производства товарного картофеля. Картошканы өстүрүү бул оңой иш эмес. Биздин тоолуу район, биздеги шарттар өтө идеалдуу, жакшы шарттарыбыз бар. Биз өндүргөн берилген картошканын сапатына жана базар баасына көз карандыбыз дыйкандар. Базар баасы биз үчүн ыңгайсыз болуп, үрөндүк картошканын наркы баасы күндөн күнгө кымбаттап баратат. Учурда чыгымдардын басымдуу бөлүгү үрөндүк картошканын наркына байланыштуу да. Тилекке каршы үрөндүк картошка дайым эле сапаттуу боло бербейт. Бул жерде бизге кошумча нарк чынжырчасын агрокаржылоо долбоору келет. Бул долбоордун алкагында фермерлерге практикалык кеңештерди берүү, аларга интенсивдүү технологиялар боюнча тренингдерди өтүү, фермерлер душар болуп жаткан проблемаларды аныктап, анын чечүү жолдорун изилдөө жана иштеп чыгуу, ошондой эле фермерлер менен бири-биринин арасындагы кызматташтыкты күчөтүү боюнча чоң жардам берет жана чоң салым кошот. Долбоордун алкагында биз сиздерге айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө ресурстардан туура пайдаланууга, мисалы үчүн жер күрдүүлүгүн жогорулатуу жолдору, суудан үнөмдүү пайдалануу, анын натыйжалуу пайдалануу, ошондой эле эң дыйканчылыктын негизи болгон которуштуруп айдоону киргизүү айыл чарбасы өсүмдүктөрүн өстүрүүдө жана келечекте туруктуу болгон технологияларды иштеп чыгып ошону сунуш болууга аракет кылабыз. Сапаттуу үрөндүк картошканы өндүрүү үчүн дыйкандар үчүн да бир топ кыйынчылыктар болот. Аны сапаттуу үрөндүк картошканы өндүрүү үчүн дыйкандар үчүн бир топ финансылык колдоолорго муктажбыз. Проект предусматривает содействие к получению финансовых ресурсов через отобранные финансовые институты. Финансирование будет проводиться в облегченной форме в национальной валюте. Проект будет содействовать в упрощении к получению кредитов для фермеров, для пополнения оборотного фонда, для получения средств производства, а также сельхозтехники. Таким образом, это поможет фермерам уменьшить затраты на производство семенного картофеля, получить хороший урожай и улучшить благосостояние фермеров. Суть нашего проекта заключается в том, чтобы видеть, как фермеры внедряют прогрессивные технологии и добиваются успеха. Мы не просто помогаем фермерским хозяйствам, мы способствуем также развитию сообществ и дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства страны. Узнать больше о проекте агрофинансирования цепочек добавленной стоимости можно на нашем сайте или в социальных сетях.